Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер, урматтуу болочок мугалимдер. Биз сиздер менен бүгүн сиздердин ушу кесиптик жактан калыптандыруу процессинде негизги орунду ээлеген педагогика илимине киришебиз. Педагогиканын маңыз мазмунун, анын милдеттерин, анын объекти, субъектисин ушулар бардыгын биз бүгүн терең өздөштүрөбүз. Эмне үчүн мен силерди кесиптик жактан дегеним, бул как педагог катары сиздердин мындай турмушуңуздарда, иш аракетиңиздерде бул педагогиканын мыйзам ченемдүүлүктөрү, анын ичинде принциптери негизги ролду ээлейт. Эмесе темабыз педагогика илими жөнүндө түшүнүк. Аны Ош мамлекеттик университетинин педагог кафедрасынын доценти Батыраев Адилбек мен окуймун. Лекциябыз 2 академиялык саатка ылайыкташтырылган. 2 бөлүктөн турат. Мына бул сиздер менен эмесе планга киришсек, планды көрүп алсаңыздар, биринчи сурообуз ушу педагогика илиминин предмети жана милдеттери. Аны экинчи сурообуз педагогика илиминин структурасы жана башка илимдердин байланышы. Үчүнчүсү педагогиканын илимий изилдөө методдору деген суроолорду ушуну ачып көрсөтөбүз. Мына жактан адабияттар көрсөтүлгөн. Муну эмесе сиздер жазып, ушул дептериңиздерди ачып, ушуну жазып алсаңыздар. Ар бир илим бул коомдун кандайдыр өнүгүү этабында турмуштун муктаждыгынан келип чыгат. Турмуш өзү ушул илимдин пайда болушуна өбөлгө түзөт. Педагогикадагы бул 17-кылымда өзүнчө илим катары бөлүнгөн. Аны эң алгачкылардан бул азыр вообще биз илимге киришерден мурун, педагог илимине киришерден мурун илим деген эмне деген бир түшүнүктүн маңыз-мазмунун ачып көрсөтүп кетсек. Илим деген объективдүү дүйнөнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүн изилдеп, ал жөнүндө ишендүү маалыматтарды алып берип, аларды теориялык жана системалык жаткан адамдык кызматтын бир түрүн илим деп атайбыз. Демек, бул дагы илим, педагогика илими ушул объективдүү көрүнүштү изилдеп, алар жөнүндө так маалыматтарды бизге алып берет. Педагогика деген сөз грек тилинин пейда бала, гогос жетелеп жүрүү деген сөзүнөн келип чыккан. Байыркы Грецияда пейда бала, гогос жетелеп жүрүү дегенди түшүндүрөт. Байыркы Грецияда ошол кул элөөчүнүн баласын жетелеп жүргөн кулду педагог деп атап коюшкан. Анын негизги милдети эртең менен ушу баланы мектепке апарып, карап, кайралып келип, ата-энесине тапшыруу милдети болгон. Коомдун өнүгүшү менен кийин педагог деген термин кийин бул уже атайын ушул окуу жайларда окуткан ушул мугалимдерге арналып өзгөрүп кетти. Педагог деген терминге чейин бир нече сөздөр, педатрип деген болгон, педоном деген болгон, дидаскал деген болгон. Бирок алар биздин негедир турмушта орун таба албай, педагог деген термин орун алып калды. Ошо педагогика илими ушул сөздүн маанисине келип чыккан. Азыркы мааниде же бала жөнүндө илим деп атат, же болбосо тарбия жөнүндө илим деп жатышат. Алгачкы жолу педагогиканы илим катары 17-кылымда Англиялык окумуштуу Фрэнсис Бэкон атайын ушул педагогиканы өзүнчө илим болсун деп сунуш киргизип кеткен. Ага чейин бул философиянын курамында болуп туруп, ушу жалпындай философиялык проблемаларды изилдеп келсе,
17 кылымдан баштап ушул өзүнчө илим катары бөлүндү. Педагогиканы теориялык жактан негиздеген улуу педагог бул Чех элинин педагогу Ян Амос Каменский болуп эсептелет. Мындайча айтканда, педагогика илиминин негиз салуучусу, анын кээ бирде айтып койду, педагогика илиминин атасы бул Чех элинин улуу педагогу Ян Амос Каменский эсептелет. Эмне үчүн улуу дейбиз? Бул өзүнүн улуу дидактика деген эмгегинде окутуу процессинин, тарбиянын процессинин маңыз мазмунун изилдеп, анын бүт ушул технологиясын көрсөтүп кеткен окумушту. Мына ушул бүгүнкү күнгө чейин биз Ян Амос Каменскийдин ачып кеткен, педагог киргизген ушул салымынын негизинде, мисалы, алгачкы жолу бир класстык сабак системасын ушул Ян Амос Каменский киргизген. Şu бүгүнкү күнгө чейин бардык дүйнө жүзүндө мектеп şu класстык сабак системасынын негизинде жүргүзүлүп жатат. Ушул системага альтернатива болуп көптөгөн бир жаңы окутуунун формаларын ойлоп табышты. Мисалы, виньетка план, Дальтон план, Батов системасы жана теги эле көп. Бирок бардыгы турмушта ордун таппай, ушул күнгө чейин класстык сабак системасы окуу процессинде негизги форма болуп келе жатат. Ян Амос Каменский бул эмне үчүн табиятка шайкеш келүү принцибинин негизинде окутуу жана билим берүү тарбиянын ушул табияттагы көрүнүштөр менен байланыштырып, ушул бүт маңызын ачып кеткенде, мисалы карасак, табиятта архитектордун, багбандын, ошондой эле бир чымчыктын мисалдарынын негизинде окуу процессин кантип ушул уюштурууну бир эле мисал алсак, ал убакта bir проблема болгондо качан башташ керек окууну? Балдар кайсы жаштан келиш керек? Мына ушул көрсөтүп кетет, карагыла дейт. Архитектор дагы үй курушту жазда баштайт, багбан дагы жазда баштайт, чымчыктар дагы жазда баштайт, бардык иш. Демек дейт, баланы окутуу дагы жазда болуш керек деп туруп, балдардын өнүгүүсүн 4 бөлүккө бөлүп, 6 жашка чейин энелер мектеби, андан бөлтүрүп 6-дан балдарды ушул жаздын 6 жаштан башташ керек деген алгачкы идеяны ушул Ян Амос Каменский киргизип, ошо бүгүнкү чейин 6-7 жаштар менен окутуп келе жатабыз. Эми Каменскийди мен аз-маз токтолушум керек, себеби анын эмгегин билбесек бизге сал кыйын болуп калат. Көз карашы боюнча сенсуалисттик көз карашты туруп, бул дүйнөнү бул аламда сезүү аркылуу адам кабыл алат деп туруп, мына окутуу процессиндеги мына көргөзмөлүүлүк принциптерди, дидактиканын алтын эрежесин ушул иштеп чыкканда, дидактиканын алтын эрежеси деген бул окутуу процессинде дейт, бардык сезүү органдарын иштетиш керек дейт. Мисалы, алманы алсак дейт, аны көрсөтүп, жыттатып, кол менен карматып, акырында даамын билгисе дейт, окуучу эч качан унутпайт. Бир сезүү органы унутса дагы калгандары эстеп калат деп туруп, алтын эреженин негизинде бүгүнкү күндө көргөзмөлүк куралы жана ушулардын бардыгын колдонуп келе жатабыз. Эми мына дидактика деген эмгегин сиздер кийин семинарды практикалык сабакта өтөбүз, ошондо да терим. Эми педагогика илиминин калыптанышына мына белгилүү англиялык окумуштуу Джон Лок, француз окумуштуу Руссо, Песталоси, Дистер, Герберт жана ушунчун бардыгы салым кошкондо булардын өздөрү ар биринин орду бар. Мисалы, Джон Лок бул айтып атат. Мындай дейт да, табияттан дейт, бала таза төрөлөт дейт. Таза. Дейт, мугалим анан коом жазат дейт. Ошондуктан мына бала дейт, бул таза доска деп атат. Табылар аса. Бул анын калыптанышы коомдон, ата-энеден, мугалимден дейт да. Ал эми бул көз карашка каршы француз окумуштуусу, философ Жан-Жак Руссо айтат, Эмил жана тарбиячы жок дейт.
tabiattan baldarga kandaydır küç, mümkünçülük beriledi. Tabiattan negiz beriledi. Muğalimdin jana nemenin mildetleri de oşa tabiat bergen küçtü önüktürüp ketiş kerekti. Sen aytkanday bolboyt dedi. Tabiat öz beret, bizdin negizgi missiyaz oşonu ulantıp önüktürüp ketiş kerekti. Al endi jolmog aytады, jok, tabiattan eç nerse berilbeyt, muğalim gana bunu kalıptandırat деген эки көз караш. Кийин педагогикада ушундай эки мындай bir багыт пайда болду. Социогенетика, анан биогенетика деп, социогенетикалар жоктук идеясы менен коомдон гана бала көз каранды, ал эми берги табиаттан деп туруп ошол улуу окумуштуулар педагог илимине салымдарын кошкон. Так. Андан кийин педагогика илимине Антон Семенович Макаренко дагы чоң салым кошту. Бул 1988 жылы ЮНЕСКОнун чечими менен Антон Семенович Макаренко дүйнөдө 20-чы кылымдагы эң көрүнүктүү педагог деген наамды алган. Ушул эң көрүнүктүү наам дегенге дүйнө жүзүнөн 4 канадан татыктуу болгон. Джон Дьюи, Макаренко, Каренштейндер, Мария Монтессори деп. Мына ушу төртөөнүн бири Макаренко, муну сизде киносу да бар, китептер бар, педагогикалык поэма бар, мунарада желекчер жана башка эмгектерин жакшы билебиз. Мунун негизги идеясы бул коллектив аркылуу балдарды тарбиялоо. Коллектив деген идеяны эң алгач. Дегенде Песталос болду, бул ушу тактап, теориячылыкта негиздеп, өзүнүн идеяларын турмушка ашырып, буга мамлекет тарабынан эң колониядагы тарбиясы оор, түрмөдө жаткан, бакы уурулар баш кыскасы бүт соттолгон балдарды 500ге жакын баланы тарбиялап, коомго мыкты адамдарды чыгарып берген. Ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин мунун эмгегинде боло элек. Атайын муну Германияда ушу өзүнчө илим изилдөө институту лаборатория ачылып туруп, эмне себептен бул феноменин издешип, Макаренкону улуу педагог деп айтып келет. Сиздер дагы ушунун китебин окусаңыздар, балдарды ушу кантип тарбиялайт, кандай мамиле кылат, ушунун баардыгын терең изилдейбиз. Жакында эле бир кызыктуу окуя болуп, менин бир студентим барбай мектеп практикадан коркуп, өтө эле классымда жаман балдары бар, вообще отурууга мүмкүн эмес. Анын ичинен бирөө бар, ал келбеген күнү мен үчүн бул майрам, мектеп үчүн майрам. Башка класска барат окшойт эле мен айттым. Бирок Макаренконун бир идеяларын окуп көрчү. Муну ошонун ичинде эң негизги принциптердин бири адамдагы жакшы сапаттарга таянуу дейт. Сен Макаренко айтып атпайбы? 99% бузулса дагы 0 кандайдыр адамда жакшы жак болот дейт. Мына педагогдун милдети дейт. Ошону таап туруп, ошол жакшы жагынга өркүндөтүп кетип, аркылуу тарбиялаш керек деп айтып атат. Сен да изилдеп көрчү, сен бир күнү келиптир сүйүнүп, агайларга мындай класс жок экен, мындай бала жок экен, Макаренко туура экен, көрсө ал кыйын бала экен, мен изилдеп көрүп, ал бир нерсе кызыгат экен, мен да кызыгып окуп тургандан кийин ону класстык сабак өткөрүп экөөбүз аябай достош. Демек, бул булардын эмгектерин окусак, дайыма өзүбүздүн иш аракетибизде пайдасы тийип турат. Андан кийин дагы педагог илимине салым кошкон улуу педагогдордун бири Василий Александрович Сухомлинский. Муну бардык мектепте кирсеңиз турат. Бул деги эле бул эң кыйын, 600дан ашык эмгек жаз, социалисттик эмгектин баатыры, Илимдер академиясынын мүчөсү, көп өлкөлөр бунун эмгегин окусаңыздар, мына айтылган Павлыш орто мектеби деген балдарга жүрөгүмдү арнаймын, мугалимге 100 насаат кат деген эмгектерди окусаңыздар, чыныгы ушу педагогикалык иштин маңызын түшүнөсүздөр. Кыскасы айтканда, бул мен көп эле окуп көрүп туруп, өзүм ушу
ойланып көрөм да Сухамлинскийдеги боло аламбы деп. Мен эч качан боло албайм деп. Себеби бул башкача жан дүйнөсүнөн. Бул ар бир баланын кайгысын дагы, кубанычын да жүрөгүнөн өткөргөн кичинекей бир нерсеге маани берген мугалим. Mugallimge 100 насаат деген эмгегинин биринчи эле бетинде турат, мындай деп жазат. Урматтуу болочок мугалимдер деп студенттер. Мына сиздер таап алдыңыз, немени тандадыңыздар педагог. Эгерде дейт, балдардын көзүнүн класстагы кубанычты, кайгыны сезе албасаңар, алардын ызы чуусуна да жүрөгүңөр сыгылып кетсе, жалгыздыкты жакшы көрсөңөр, mugallim bola albayсыңар, эрте жазда өзүңөргө тиешелүү, жүрөгүңөргө туура келген кесипти тандагыла. Бул силердин ден соолугуңарга да пайда, окуучуларга да пайда, мамлекеттик пайда дейт да. Ошон үчүн мундагы эң негизи айтат, любовь к детям, мындай чыккан балдарга болгон сүйүү дейт мунун идеясы. Ким мугалим болсо балдарды сүйүш керек. Силер дагы келечекте ушунун эмгегин окусаңар, эми муну биз өзүнчө эле мына Союз убагында педагогиканын тарыхы дегенде Сухамлинскийди 4 саат өтөт. Ар бир эмгегин азыркыда жок, кайсы бир темалар келгенде биз ушулардан Каменскийди, Макаренко, Сухамлинскийдин эмгектерин таянып өтүп кете беребиз. Андан кийин педагогика илимине дагы чоң мына новатор деп коебуз, жаңычыл мугалимдер дагы аябай салым кошушту. Мына карасаңыздар, бул жерде сүрөттөрү турат. Иванов, Аманашвили, Ильин, Шаталов, Лысенкова, Караковский, жана Гузик, онда тегелер көп эмшилер. Эми булардын эмгектери да аябай кызык да. Мисалы Шаталов азыр бар. Украинада Донбасста мугалим. Бизде ушундай түшүнүк бар. Табияттан берген жөндөндүрүп келет. Мисалы математикалык данныйлары болбосо аны окутуш кыйын. Математика бол төрөлүш керек деген идея. Мен гуманитармын, мен филологмун, мен буга кызыкпайм. А бирок бул айтып атат Шаталов. Мага дейт, ошо эң дейт математиканы мындай жаман көргөн неметен балдардан алып келип бергиле дейт. Мен муну далилдейм деп, ал 86-жылдан бери математиканы мындай өтө кызыкпаган окуучулар менен иштеп, ушулар өзүн далилдеп, точка опоры, эксперимент продолжается деген эмгектердин негизинде ушул эми кызык да муну окусаңыздар кантип. Андан кийин Лысенкова Софья Николаевна деген алга озгон кайсы жылдары билесиздер, 3-класстан 5-класска которулуп бир жыл аттап кеткен жылдар болгон бизде. Мына ошол идеянын негиз салуучусу Софья Николаевна Лысенкова деп коебуз. Ал айтат, окуучуларды дейт, алга озуп кетүү методун киргизип, бала билсе дейт, мектепке дейт, садиктерде тамгалар таан жакшынакай келсе, эмне үчүн кайталап отурушубуз керек деп эле тез бүтүрүп 1-класстан 2-класс материалдарды окуп коюп, класстан класска көтөрүлгөн. Кыска ал мына эң окуган Аманашвилин жөнүндө уксаңыз керек. Бул психология илимдеринин доктору, академик. Бул саламатсыңар балдар деген эмгеги бар. Шуну окусаңыздар, мындай педагогика илиминин дагы бир катаал жактарын таанып билесиздер. Мына эң эле азыр идеясыны бал оюга ушул Шалва Александрович Аманашвили каршыда мектепте де баасыз окутуш керек деген идеяны киргизген. Ал өзү 17 жыл бою 550 мектепти Советтер Союзунда эксперимент кылып, бала дейт, баасыз окуса жакшы окуйт экен, баланы коркутуп турат экен деген идеяны киргизип, мына кайсы жылдары билесиздер, 1-класстан ушу балдарды алып коюу идеясын ушу Аманашвили агайыбыздын идеясын көрдүк. Ну демек, эми биз эми чет элдик жана айтары өзүбүздүн кыргыздын педагогторун да токтоп кетсек, мына белгилүү биздин педагогдор бар, Махмуд Кашкари, Юсуп Баласагын деген эмгектерин билесиңер, тарыхтан окуп атасыңар, адабияттан окуп атасыңар.
Andan keyin İsmail Manatbut uşularning bardыгы Мамбетахун, Васил, Байымбетов, Байымбетов менен Исаков булар Сухамин практик muğalimler bugün күндө pedagogika эмне жөнүндө илим, анын изилдөө объектиси предмет эмне? Ар бир илимдин өзүнө жараша изилдөө объектиси жана предмети болот. Объекти деген ушу кандайдыр иш аракет багытталган нерсе. Мына көптөгөн окуу китептеринде бардыгы айтып жатат, педагогика илиминин объектиси дейт, мына объектиси деген. Макаренконун айтуусу боюнча педагогикалык факт же болбосо көрүнүш, педагогикалык көрүнүш ушуну токтоп беришет. Ал эми предметти деген конкреттүү эмнени изилдейт? Мына ушул жерде бир топ көз караштар болуп атат. Эмне жөнүндө илимсе, Бабановскийдин, биздин Апышевдин жана башка китептеринде педагогика бул тарбия жөнүндө илим деп айтып атат. Бул тарбия жөнүндө илим. Бирок мына буга каршы пикирлер болуп туруп, Харламов баштап, азыр Мамбетахун Сияевтердин эмгектеринде айтып жатат, педагогика деп жаш буындардын өнүгүү жана калыптануу мыйзам ченемдүүлүктөрүнүн негизинде тарбиялоо процессинин теориясын, практикасын жана технологиясын иштеп жүрүү, ушу жөнүндө илим деп атат. Ошондой үчүнчү көз караш бар. Виталий Александрович Сластён деген академиктин китебинде айтып атат. Бул педагогика дейт, бул дейт педагогикалык процесс жөнүндө илим болуш керек. Мына үч көз караш бар. Сиздер болочок болон, себеби ар бир китепти алсаңар айтат, ушу жөнүндө илим турат. Силер карап көрүп, үч көз караш бар. Бул негизин алганда түбү бир, бирок үч көз карашты тең билип туруп, ошо азырынча биз мен өзүм бардыгын колдойм, бирок ошо Сластёнун академик Сластёнун бул педагогикалык процесс жөнүндөгү издеген көзүм ынанып турат. Себеби ошол педагогикалык процессте окутуу, билим берүү, тарбия өнүгүү, балдардын өнүс бардыгы камтылган процесс катары көрүп, ошол педагогикалык процесс жөнүндө илим. Эми ар бир илимдин өзүнүн категориялары, айтканда таянуучу түшүнүктөрү болот. Мына педагогиканын да таяна турганы окутуу, билим берүү, тарбиялоо, өнүгүү, калыптануу, педагогикалык процесс деген мына түшүнүктөр бар. Эми булардын ар бирине кичинеден токтолуп кетсек, эң негизги категория бул тарбия. Тарбия деген эмне? Аябай көптөгөн көз караштар бар, аныктамалар бар. Тарбия дегенде бул эки мааниде болот. Чоң мааниде бул адамзат топтогон руханий, социалдык, материалдык тажрыйбалардын системасын кийинки муунга өткөрүп берүү процесси тарбия деп айтып жүрүшөт. Ал эми педагогикалык мааниде тарбия деп бул атайын ушу билим берүү мекемелеринде окуучулардагы адамдык сапаттарды, жүрүш-туруш маданиятын, коомго болгон мамилелерин калыптандыруу үчүн максат менен уюштурулган процесс деп ушу тарбияны айтып жүрөбүз. Ал эми окутуу деген эмне? Өмүр бою окуп келатабыз, окутуу бул да түшүнүп татаал, окутуу боюнча дагы эми түрдүү көз караштар бар. Биз айтып кетсек, окутуу бул илимий билимдердин системасын, көз караштардын системасын өздөштүрүү максатында мугалим менен окуучулардын ортосундагы бирдиктүү иш аракет деп бөлүнөт. Демек, мына бүгүн азыр бизде окутуу процесси болуп жатат. Илим, педагогика жөнүндө илимий билимдердин системасын жана көз караштардын системасын өздөштүрүү боюнча мени менен мугалимдин сиздердин бирдиктүү иш аракетти окутуу деп аталат. Окутууда бир эле мугалим болбойт, анда жалгыз гана мен иштеп калат. Азыр силер дагы тепе-тең менен иштеп атасыңар, мисалы. Иштесе жазып атасыңар, ойлонуп атасыңар,
Араңарда суроо бересиңер, бириңер шоктонуп отурасыңар, биздерин күлүп отурасыңар, бириңер кыялданып отурасыңар. 40 адам болса 40-ыңар күлүп, мен ошо силердин отурганыңар үчүн мага корректировка берет. Мен карап туруп, ошо процессти өзгөртүүгө силерди мен эң кылан тартып алышым керек да. Кыскасы айтканда бирдиктүү иштешибиз керек. Окутуу деген бирдиктүү иш аракет түшүнүк. Ал эми билим берүү деген түшүнүк бар. Билим деген эмне? Билим деген бул коом жана жаратылыш жөнүндө так алынган маалыматтардын системасын билим дейбиз. А билим берүү деген ушул илимий билимдер системасын, илимий билим көз караштардын системасын өздөштүрүү процессин билим берүү деп айтабыз. Мына ошол чоң категорияларды ачып көрөтөбүз, андан кийин өнүгүү, калыптануу деген булардын баардыгына да кеңири токтойбуз. Эми эмне үчүн керек педагогика? Анын милдеттери кайсылар? Мына караңыздар, окуу, тарбиялоо, билим берүү процесси маңызы. Окуу, билим берүү, тарбиялоо процесстери маңызы эмне? Ушуну ачып көрөтөбүз. Мына сабакты окутаардан мурун сабак өтөт. Биз окутуу дегенди билишибиз керек. Тарбиялаш үчүн тарбияла дегенди ушулардын баардык педагогика илими ачып көрсөтөт. Андан алдыңкы тажрыйбаларды үйрөнүп, практикага киргизет. Андан кийин тарбия процессин уюштуруунун жана ишке ашыруунун технологиялары, кандай окутабыз, кандай метод экен, кандай методдор, азыр интерактив жаңылар баардыгын ушу педагогика илими издеп бизге аныктап, андан кийин тарбия жана билим берүүнүн максатын иштеп чыгат. Урматтуу болочок мугалимдер, бүгүнкү күндө биздеги эң негизги проблемалардын бири максатты аныктоо болот. Союз убагында ар тараптан өнүккөн инсанды калыптандыруу деген идея болгон. Орусча всесторонне гармоническое развитие. Кийин мына бузулгандан кийин башка идеологиялар өзгөрүп, ал вообще турмушка ар тараптан өнүгүү мүмкүн эмес деген идеялар келип чыгып, азыр максатсыз калдык. Мына жакында эле вебинар болду, бүт бардык дүйнөсүнөн кошулуп ошондой ушуну иштеп чыгарчы казып. Концепцияларды ар кыл жазып жүрөт. Ошон үчүн педагог илиминин негизин биринчи биз билишибиз керек, кандай адам биздин мектептен чыгат. Ошону билип туруп, ошону далилдеген, аныктагандан кийин гана бүт окутуу процесси тарбия ошого багытталыш керек да. Мындан сырткары дагы педагогика илиминин негизги милдеттерине болуп туруп, балдардын эмнеге окутуш керек, билим берүүнүн мазмунун аныктоо маселеси бүгүнкү күндө өтө орчундуу болуп турат да. Мына өзүбүз билгендей 2006 жылы, 2009 жылдары PISA программасынын негизинде биз дүйнөлүк сынакка катыштык. Кана көрөйлүчү, биз аябай укмуш окутуп атабыз, балдарыбыз өтө күчтүү дүйнөдө деп туруп, качып 2 жолу ошо дүйнөлүк сынакта эң артта калып туруп, өтө мындай. Андан кийин суроо келип чыкты. Эмне үчүн ушунча немелерди окутуп жатсак дагы балдарыбыз начар деген маселе келип чыкты да. Чоң ушу бир делегация болуп туруп, дүйнөнү кыдырышып, алдыңкы ошо мына Швеция, Финляндия, Скандинавия, Сингапур кыдырып келишип, кызыл бир немелерди. Биз ойлоп жүрүпбүз да. Канчалык сабакты көп окутсак, ошончолук бала акылдуу болот деп предметтерди киргизе берипбиз. Көрсө бул тетирип кайра неме реакция берет экен да. Дүйнө жүзүндө эң ушу алдыңкы өлкөлөр 600-ден 800-ге чейин эле сабак өтүшөт экен. Саат өтөт экен 1 жылда. Ал эми биздин окуучулар 1190 саат, почти 2 эсе сабак көп, 2 эсе предметтер. Аларда 13-15 гана предмет болсо, бизде 23-ге чейин предмет окуп, биз акылдуу болот деген сайын кайра тетирип кетип жатат. Мына ошондуктан өзүңүздөр азыр мектептерде ызы-чуу болуп атпайбы? Саат азайып кетти, андай болду, азыр 6-чы. Бул баланын ден соолугу керек экен. Канчалык көп окутсак ден соолугуна зыян. Бара-бара ошо азайып, неме болуп атат? Эми азыр сурат. Азыр педагог илимдин алдына турат. Канча окуш керек, канча көлөмдө, эмнени окуш керек деген маселелер чыкты. Азыр бир факультеттерге барып сурасак айтат, мага мына предметтин не кереги бар?
Muna hiç qanday paydası жоқ. Filologlar, matematikler оларды көп та. Мына ошон үчүн педагог илимдин алдында бүгүнкү күндө эң негизги милдеттердин бири билим берүүнүн мазмунун аныктоо маселеси келип чыкты. Биз так билишибизге кандай предметтерди окутабыз, эмнелер болот, канча мына ушулардын айланасында дагы иштерди жүргүзүшүбүз керек болуп жатат. Илим коомдук муктаждыктан келип чык, кандай муктаж болушу мүмкүн? Мисалы, мына адамзат алгач коомдон баштап ушу түрдүү иштерди аткарып, эрте менен турду тарыхтан билебиздир. Эркектер аң улоого кетишсе, аялдар токойго барышыптыр, мөмө чөмүчтөрдү терип келүүгө жөнөшүп. Айылда ким кылат? Айылда жалаң гана жаш балдар кылат. Ошондо айыл аксакалдары топтоп бир тажрыйбасы мол эркектерден жана аялдардан калтырып туруп, балдарды окутуп, тарбиялап, үйрөтүп турасың, турмушка даярлаш керек деп бир адамды калтырганда, мына ошол. Демек, ушул педагогика илими эң алгачкыдан ошол калган тажрыйбалуу адамдар жаштарды отургузуп алып үйрөтүп, социалдык коомду өзүн кандай алып жүрүш керек, кандай мамиле болуш керек, руханий сүйлөө тамганы бар, оны материалдык кандай жасаш керек, эмнелер, куралдарды, эмгек куралы, ушулардын бардыгын үйрөтүп турган. Демек, эмне болгон? Адамзат топтогон материалдык, социалдык, руханий тажрыйбалардын системасын кийинки муунга, аларды турмушка даярдоо максатында өткөрүп берүү муктаждыгынан педагогика илими келип чыккан. Алгач. Кийин атайын мектептерден кийин анан кийин болуп туруп, ушул илим өзүнчө болуп туруп, кандай өткөрүп беребиз? Ким өткөрүп берет? Кандай методикалар, канткенде оңой болот, кандай түшүнүктүү көптөгөн суроолор болуп туруп, мына өзүнчө илим болуусуна Фрэнсис Бэкон ошол алгачкылардан болуп, ошо илим катары бөлүп кеткен. Педагогика илим катары өзүнүн тиешелүү мыйзам ченемдүүлүктөрдү ачып көрсөтүүдө түрдүү методологиялык негиздери бар. Мисалы, педагогика илиминин методологиялык негизи болуп философия эсептелинет. Методология деген ошо дүйнөнү таанып билүүнүн методдору, принциптери жөнүндө окуу деп аталат. Мына педагогика бир философиядан башка позитивизм, экзистенциализм, ошондой эле неотомизм деген бир илимдерге таянып, бардыгын ошол негизлерин алган. Мисалы, алып көрсөк, философия. Өзүбүз билгендей, биз кандай бир мыйзам ченемдүүлүктөрдү ачып көргөндө окутуу тарбиясы сөзсүз түрдө мына философиялык категорияларга же принциптерге таянат. Мисалы, карагыла. Философияда эң негизги мыйзам ченемдүүлүктөр карама-каршылык. Карама-каршылыксыз өнүгүү болбойт деп аталат диалектикада. Ошонун негизинде мына педагогика илими дагы бүт окутуу процесстерин алып көргөнүбүздө, окутуу процессинин, тарбия процессин жылдыруучу күчү бул карама-каршылык деп эсептелет. Карама-каршылыксыз алга жылуу болбойт. Мына караңыздар. Бала эмне үчүн кызыгпай окубай калды? Бир эле мисал алайлычы. Бир жакшынакай кызды, Айпери деген кызды ата-энеси даярлап келип, мектепке чейин даярлап, мектепке берди. Ал келгенде ушу тамгыларды билет, окуйт, бир жакшына окуп атат. Менин кызым кыйын деп 5ти сүйүнүп атат. Кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин негедир Айпери мектепке да баргысы жок, окууга кызыгы дагы жок. Күндөрдүн биринде ушу үйгө кат келет, бизде сөз кат жазат. Урматтуу ата-эне, сиздин кызыңыз башында жакшы эле, кийин аябай болбой калды. Сиздер бул көзөмөлдү токтотуп коюңуз, андай мындай деген кат келип, кыскасы ошондон кийин анан үйдө трагедия башталат.
Uruş жаңы sen ойнап оқып екенсің деп қызды ұрышып, чоң ejesi болса аны қарматып тұрып, сен қарағын деп ашықша кино көрбейсің, ашықша көшеге шықпайсың, ашықша ақша албайсың, қысқасы чоң проблемалар башталады. Емін қарайлы. Мына философияға түседі. Емін үшін Айпери оқымай қалды. Қызық кетті. Философияға таянса, қарама қаршылық болуш керек баланың оқыш үшін. Білгені менен білбегенін ортасында. Ошол біздің оқушының деңгейі ушундай болса, аға берілген тапшырмалар, талаптар bir топ биігірек болуш керек. Білгені менен білбегенін ортасындағы қарама қаршылық болмаса. Ал бізде қандай? Мысалы, аралаштырып қойған. Мектепке чейін тамғаларды танып келгенменен тақыр тамғасы жоқ, аралашып оқып отыр. Не ойлады? Мұғалім кімге көбірек көңіл бұрады? Жаңы келгендерменен оқып отырып эле баяғы жакшынакай оқып келгендерге көңіл бурулбай қалып, ал мен да билем де билгенин эле кайталай берип, алга жылуу жок. Себеби буга карама каршы. Вот философиянын мыйзамын биз бузуп алдык. Ошол жерде философия подход же башка болсо өзүнчө класста, чет элдиктерде өзүнчө деңгээлине карап класстарга бөлөт. Мына баягыда биз Лысенкова дегенди алга озуп кетүү деген метод бар. Эмне үчүн? Софья Николаевна Лысенкова айтып атат философияга таанып. Эмне үчүн мен тамгыларды таанып келген ушу Айпериге окшогон кыздарды кайрадан окуп алуудан башташым керек деп атат. Мен аларга мен атайын искусственно карама каршылык койбой дейт. Анын өнүгүүсүн токтотуп алдым дейт. Ошон үчүн силер дейт мага балдарды ишенип бердиңерби? Мен өзүм каалагандай окутуп алам деп календардык план дегенге вообще каршы чыккан. А бизде календардык план 2 саат өтөсүң, атошто 6 саат өтөсүң. Ал болсо жарым жылда эле 1-чи класстын материалдарын тез аттап бүтүрүп коюп, 2-чи класстын материалдарын 1-чи класста бүтүрүп, 2-чи класс 3-чү бүтүп эле 1 жыл убакытсы калтырып 5-чи класска өткөрүп бергенде. Бул ошо Софья Николаевна көп жана ошондой айтты, философиянын законун бузуп атасыңар деди. Мына ошентип биз методологиялык негизи философия дегенибиз, биз ошонун мыйзам ченемдүү принциптерине таянышыбыз керек. Ошондо гана окутуу процесси жакшынакай болот. Мисалы мына философияда айтып атат. Кантип дүйнөнү тааныйбыз дейт. Дүйнөнү элестүү, жандуу кабыл алып, андан кийин логикалык ойлоп, андан кийин практика жүзүнө дейт. Мына окутуу процесси да ошондой түзүлөт. Биринчи сабак өткөндө кызыктуу болуп, жан дүйнөнү, эмоцияны козгошубуз керек. Адамдын баласы мээси 2ден турат, оң жана сол. Оң жагы дүйнөнү эмоция аркылуу сезим кабыл алат. А бул жагы логикалык ойлоо сол жагы. Мына биздин демек кайсыны ойнуна түшүбүз керек экен? Эмоцияны, оң жакты ойго түшүбүз керек. Ошол философиянын, физиологиянын закондорун таянып туруп, сабакты көргөзөлүк менен азыр түрдүү методдорду айтып атпайбызбы? Мээ чабуулу, ледокол, муз жаргыч жана башка жагымдуу. Ошонун баардыгы философиянын мыйзамына тегиздеп, мына оң менин оң жарым ойго отуу үчүн колдонулган иш-аракет. Бул өзү ой болсо, логиканы өзү иштетип кетип, практика. Мына көрдүңүздөр, урматтуу, сиздер бир эле неме менен ушу методология негизиге таянганда ушу философиянын мыйзамдарына дагы таянышыбыз керек. Эмесе, урматтуу студенттер, биз ушул 1-2 сааттын 1-чи бөлүгүн аяктап калдык. Калган планда көрсөтүлгөн 2-чи жана 3-чү суроонун 2-чи бөлүгүндө өтөбүз.